5 мартта Ак калпак күнүн белгилөө үчүн Борбордук аянтка окуу жайлардын студенттери, шаар тургундары алдын ала келип турушту. Андан соң Ош шаарынын Борбордук аянтында Ак калпак күнүнө карата салтанаттуу иш-чара башталып, жаштар арасында флешмоб бийленди. Ар улуттун өкүлдөрү Ак калпак тууралуу окуган ырлары көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырган жок. Бул иш-чарага Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев, шаардык кеңештин төрагасы Жапарбек Ормонов жана башка мекеме ишканалардын жетекчилери катышты. Жаштардын маданий оюн-зоок программасынан соң шаар мэри жана жетекчилердин коштоосунда жөө жүрүшкө чыкты. Миңден ашуун жөө жүрүшкө чыккан жаш жигиттердин баарынын башында ак калпак. Бул жол менен жаштар калпакты даңазалашты. Бұл қалпақты илгертен ата-бабалары кийип келген. Ошону алчык муунга чейин жаштардагы, орто жаштар, аксакалдар кийип жүрүшөт. Бул қалпақты баштан түшүрүшүбүз керек эмес. Кыргыз болгондон кийин башыбызда кийип жүрүшүбүз керек. Ар дайым бул қалпак өзүбүздүн Кыргыздын улуттук баш кийими. Бул дүйнөгө таанытсак болот. Жөө жүрүшкө катышкан жетекчилер менен жаштар Ош улуттук драма театрына келишти. Ал жерде 5 март Ак калпак күнүнө карата Ош шаарынын мэринин кубогуна арналган КВН уюштурулду. Жалпысынан 6 команда катышкан мелдешке 50 000 сом байге каралган. Иш-чаранын ачылышында расмийлер Ак калпак күнү менен куттуктап, калпактын өзгөчөлүгүнө, анын балуулугу тууралуу кеп кылышты. Асманда жылдыз көрсөң, жылдыз деп бил, ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил деп айтылгандай, ак калпак аркылуу кыргыз эли дүйнө тааныса, кыргыз эли аркылуу ак калпакты дүйнө таанып отурат. Ак калпак бул атадан балага, муундан муунга улуттук кийимдерибиздин арасындагы өзгөчө мааниге ээ болгон баш кийим болуп эсептелет. Иш-чара жаштарды мекенчилдикке тарбиялоо, улуттук каада-салттарды, кийим-кечектерди даңазалоого багытталган. Шайыр тапкычтар командасы таймашы бүгүн азыр старт алып жатат. Ал эми бул иш-чаранын негизги максаты ушул биздин ак калпак баш кийимибиз, улуттук баш кийимибиз болгон даңазалоо жана бүткүл дүйнөдөгү калың журтка тааныштыруу. Байрамга карата Шайыр тапкычтар клубунун күлкү жаратуучулары 3 багыт боюнча өз өнөрлөрүн калыстар тобуна сунуштады. Ал эми эшикте калпактар көргөзмөгө коюлуп, жеринен ак калпактар тигилип жатты. Келген конокторубузга калпактын кандай түрлөрү бар? Ошол калпактын жана жаш курагына жараша кандай түстөрдү тандаш керек? Ошонун баарын кеп кеңешибизди берип, айтканча, анан ошол калпакка кандай оймолорду түшүрүү керек, кандай оймолорду түшүргөнгө мүмкүн эмес, мисалы үчүн баарын айтып жатабыз. Бүгүнкү иш-чара Ош шаардык мэриясынын жаштар иштери боюнча комитети тарабынан өткөрүлдү. Ал эми Шайыр тапкычтар үчүн мэрдин кубогу алгачкы ирет уюштурулду. Адылак Жулулу, Нуржигит Чолпонбаев, жаңылыктар.